Кутман күн, достор. Парламент эмне болуп жатат? Менин пикирим боюнча парламент жана эл өкүлдөрү деградация болуп жатат. Өзүңөрдүн оюңарды да айтсаңар болот бул боюнча. Бирок менин пикирим ошондой. Муну тастыктоо боюнча 4 мисал келтирип кетейин. Биринчиси, эл өкүлдөрү элден алыстагандыгы. Эл өкүлдөрү менен элдин ортосундагы ажырымдын чоңоюшу мисал катары, биринчи мисал катары. Эл өкүлдөрү элдин добушун алып келип, жогорку кеңешке келгенден кийин элдин үнүн укпай, жарандык коомдун пикирин укпай, өздөрү каалаган мыйзамды кабыл алып, өздөрүнүн кызыкчылыгын коргогон мыйзамдарды кабыл алып жатышат. Бул баардыгыбызга белгилүү, баарыбыз муну көрүп жатабыз. Андан тышкары, экинчи мисал катары. Күн сайын акыркы күндөрү пачкалап мыйзам кабыл алып жатышат. Ал мыйзамдардын сапатына, ал мыйзамдарды кабыл алууда эксперттер менен канчалык деңгээлде кеңешип жатышат. Канчалык деңгээлде жарандык коомдун пикирин угуп, алар менен биргеликте ошол мыйзамдарды иштеп чыгып жатышат. Анын бардыгы жок. Азыр аны көрүп жатабыз. Күн сайын пачкалап мыйзам кабыл алып жатышат. Ал мыйзам кандай, эмне мыйзам, эч ким билбейт. Жана элге белгилүү мыйзамдар болсо дагы, эл каршы чыкса дагы, ал үндү укпай, өздөрү каалагандай кабыл алып жатышат. Андан тышкары, бири-бирине добуш берип, мыйзамды бузуп жаткандыгы. Акыркы күндөрү бир топ депутаттар кайрылуу жасады. Ал өзү негизи уят. Бул добушту мен берген эмесмин. Мен коллегам берип коюптур депчи. Достор, биз ал депутаттарды туура так добуш бериш үчүн, эл үчүн иштеш үчүн шайладык, туурабы? Ал жака барып олушуп, бири-бирине добуш берип, жогорку кеңештин сессияларына катышпай, өздөрүнүн иштери менен жүрүшөт. Кворум да толбой жатат жогорку кеңеште, туурабы? Баардыгыбыз көрүп жатабыз аны. Мунун баардыгы уят жана парламентти, жалпы парламент, депутаттар деградация болгонун так көрсөтүп жатат. Андан тышкары, ошол мына депутаттар, кээ бир саясий партиянын лидерлери азыркы учурда коомду актуалдуу маселелерди козгоп, бизди шайласаңар, мен ушуну чечип берем, мен ушул мыйзамды кабыл алып берем деп жатышат. Бирок ошол мыйзам, негизи ошол көйгөй мурунтан бери актуалдуу. Алар 5 жыл отурду, ал көйгөйдү чечкен жок. Эми мына кайрадан мени шайлагыла, бул мыйзамды кабыл алып берем, бул көйгөйдү чечем деп жатышат. Жок, достор. Биз алданбаш керекпиз. Аларды өз ордуна коюш керек, сөзсүз түрдө. Алар кайрадан келүүгө укугу жок. Биз муну түшүнүш керекпиз. Андан тышкары, муну кандай өзгөртө алабыз? Кантип өзгөртө алабыз? Бул жерде жарандардын саясий активдүүлүгү өтө маанилүү. Эгерде жарандар саясатта активдүү болбосо, мына ушундай мыйзамдарды кабыл алуу, ушундай көрүнүштөр дагы көбөйөт. Канчалык деңгээлде жарандар саясий активдүү болбосо, буларга ошончо жакшы. Булар ошончо жыргашат, ошончо каалаганын кылышат. Ошол себептен аларды бактылуу кылбастан, алардын чөнтөгүн толтурбастан, жарандар саясатта активдүү болуп, өзүнүн талаптарын коюп, чыныгы
жарандар үчүн, чыныгы Кыргызстан үчүн иштей турчу мыйзамдарды кабыл алуусун талап кылып, жана ошого аракет кылышыбыз керек. Бул топ канча чоң болсо, ошончо жакшы. Ошол себептен баардыгыңарды саясатта активдүү болушуңарды чакырып кетет элем. Жакында 29-июнда саат 12-де реакция аттуу тынч митингин уюштуруп жатышат. Ошол митингге катышып, чыныгы жарандык позициябызды билдирип, бул көрүнүштөргө каршы экенибизди айтып, өзүбүздүн оюбузду жеткириш керекпиз. Бул өтө маанилүү достор. Биз активдүү болсок, мамлекет ошончолук деңгээлде өнүгө алат. Биздин команда, Кыргызстан Жаштар Федерациясы, катышууга аракет жасайт, катышат сөз түрдө. Силерди дагы катышууңарды жалпы командабыз менен суранып кетет элек. Анда ошол күнү көрүшкөнчө өзүбүздүн оюбузду, өзүбүздүн позициябызды, өзүбүздүн өзгөрүүнү каалап жатканыбызды көрсөтүп, айтып кетели достор.